Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Асель Сүйөркул кызы. Саламатсыздарбы? Алгачы бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Мамлекеттин тышкы карызы 2035 жылдарга барып толук жабылаары тууралуу президент Садыр Жапаров 4-чү элдик курултайдын жүрүшүндө билдирди. Ал бул 30 жылдан бери алынып келе жаткан карыздар экенин белгиледи. 2022 жылы 392 миллион доллар, 2023 жылы 595 миллион доллар, 2024 жылы 688 миллион доллар, 2025 жылы 857 миллион доллар төлөдүк. Эми кийинки жылы 1 миллиард 48 миллион доллар, 2027 жылы 1 миллиард 277 миллион доллар, 2028 жылы 1 миллиард 326 миллион доллар, 2029 жылы дагы 1 миллиард 326 миллион доллар, 2030 жылы 1 миллиард 201 миллион доллар төлөп азайып баштайт экен. Ошентип акырындан азайып отуруп 2035 жылы тышкы карыздан толук кутулат экенбиз, деди ал. Бөйрөк алмаштырууда донор катары жакын гана эмес, алыскы туугандарында мыйзам түрүндө карап чыгуу сунушталууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жаткан 4-чү элдик курултайда билдирди. Өлкө башчысынын айтымында гемодиализ алууга мамлекет мурда бейтаптар үчүн жарым-жартылай акы төлөчү. Азыр болсо толугу менен мамлекеттин эсебинен каржыланып жатат. Учурда бул кызмат үчүн мамлекет жылына 4 миллиард сомго чейин сарптоодо. Бүгүнкү күндө 2 ооруканада бөйрөк алмаштыруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бирок акыркы 2 жыл ичинде болгону 37 адамга операция жасалган. Бир бейтапка жыл сайын 15 000 долларга чейин дарылануу чыгымы кетет экен. Ошондуктан бейтапты толук дарылап, бөйрөгүн алмаштырып, ооруканадан чыгаруу чыгымды үнөмдөө менен бейтаптын өзүнө да жакшы, деди президент Садыр Жапаров. Учурда мыйзам жакын туугандар гана донор боло алат деп чектеп жатканын белгилеп, саламаттык сактоо министрлигинен түшкөн сунуш боюнча бул чектөөнү кеңейтүү зарылдыгын айтты. Аны жогорку кеңеш карап көрсүн, талкууга чыгаргыла деп айттым, деди ал. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жаштык аренада өтүп жаткан күрөш боюнча өлкө чемпионатына барып 6 балбанга батирлердин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Анда Ташиев чемпионаттын катышуучуларын жана жеңүүчүлөрүн куттуктап, аларга спорттук ийгиликтерди каалады. Ошондой эле салтанаттуу аземдин жүрүшүндө буга чейин дүйнөлүк аренада ийгиликтерди жараткан 6 спортчуга өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык батирлерди белекке берди. Алар Айпери Медет кызы, Асан Жанышев, Ихтияр Нишанов, Омар Ливаза, Смадияр Жумакадыров, Адлет Жапаркуловдор. Бул жылы кайсы тармактар бюджетке эң көп салык төлөдү? Салык кызматынан билдиришкендей, түшүүлөрдүн түзүмү негизги тармактарда туруктуу динамиканы көрсөтүүдө. Тактап айтканда, 2025 жылы Тоо-Кен өнөр жай ишканалары бардык салыктык түшүүлөрдүн 20,6%, соода тармагы 31%, финансылык кызматтар 4,7%, курулуш 5,6%, байланыш 2,3%, электр энергиясы 2%, билим берүү 1,5%, алкоголдук продукцияны өндүрүү 1,7%ды камсыздады. Мындай жыйынтыктар экономиканын туруктуу өсүшүн жана ырааттуу салык саясатын чагылдырат. Белгилей кетсек, 2025 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча салык кызматы 275 миллиард 742 миллион сом чогултуп, салыктарды жана төлөмдөрдү чогултуу боюнча бекитилген жылдык болжолдуу планды мөөнөтүнөн мурда аткарды. Министрлер кабинети 2026 жылдагы жаңы жылдык эс алуу күндөрүн 12 январга чейин узартты. Буга чейин Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2026 жылдын 8 жана 9 январындагы жумуш күндөрүн башка ишембилерге, 7 февралга жана 25 апрелге которууну сунуштаган. Министрлик бул долбоор кызматкерлердин майрамдык жана эс алуу күндөрүн натыйжалуу пайдалануусу, ошондой эле жыл башында социалдык жана экономикалык
экономикалык жактан жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыкканын белгилеген. Ведомствонун маалыматы боюнча каникулдарды узартуу бир нече маселени чечүүгө багытталган. Сезондук оорулардын алдын алуу адатта январь айынын алгачкы жумаларында күчөгөн оорулардын деңгээлин төмөндөтүү. Үй бүлөлүк эс алуу 2026 жылы мектеп окуучуларынын кышкы каникулу 12 январга чейин белгиленгенин эске алуу менен ата-энелердин балдары менен бирге эс алуусуна шарт түзүү. Кышкы сезондун эң кызуу учурунда ички туризмди стимулдаштыруу жана чакан жана орто бизнести колдоо. Энергияны үнөмдөө, кышкы электр энергиясынын таңкыстыгы шартында энергия тутумуна жана коммуналдык инфраструктурага болгон жүктөмдү азайтуу. Эми 2025 жыл аралыгындагы айрым урунтуу окуяларга кыскача токтолсок. 2025 жылы президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында 11 ай ичинде тышкы саясий багытта жогорку деңгээлде 141 жолугушуу жана иш сапарлар өткөнү белгиленди. Анын ичинде 66сы чет өлкөдө өткөрүлсө, 75и Кыргызстанда болгон. Анын негизгилерине токтолсо, Кыргызстанга расмий сапар менен келген алгач эле Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон 12 мартта Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапар менен келсе, апрель айында Түркменстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердумухаммедов 20 июлда Монголиянын президенти Ухнагин Хурелсух өлкөдө болгон. Буга катар 29 июлда кайрадан Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанда болуп, Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жолугушуу өткөн. Анда тараптар кыргыз-тажик достук, ынак коңшулаштык жана кызматташтык мамилелеринин абалын жана келечегин ар тараптуу карап чыгышкан. Андан соң коңшулаш Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаев 21 августта Кыргыз Республикасына расмий сапары менен келген. Жыл аяктап 25 ноябрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келген. Расмий сапарынын алкагында Владимир Путин Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынына да катышкан. Ошондой эле аталган уюмдун жыйынына катышуу үчүн ошол эле күнү Казакстан, Тажикстан, Беларусь республикасынын президенттери Кыргызстанга келишкен. Ал эми Садыр Жапаров тарыхта биринчи жолу 2025 жылы 3 өлкөгө расмий сапар жасады. 21-22 апрелде Бахрейн падышалыгына барса, 24-25 июнда Малайзияга барган. 30 жыл ичинде алгачкы жолу Кыргызстандын президентинин Малайзияга расмий сапары уюштурулду. Анда негизги көңүл соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестицияларды тартуу, санариптештирүү, билим берүү жана адал индустрия чөйрөсүндө кызматташуу маселелерине бурулду. 4-5 ноябрда Кыргыз-Египет мамилелеринин тарыхында биринчи жолу Египеттин президенти Абдель Фаттах Ас-Сисинин чакыруусу менен президент Садыр Жапаровдун Египетке расмий сапары өттү. Бул сапарларды өткөрүү Кыргызстандын тышкы саясий байланыштарын өнүктүрүүдө жана эл аралык өнөктөштүктүн географиясын кеңейтүүдө маанилүү кадам болуп калды. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Борбордо 2 күнгө белгиленген 4-чү элдик курултай өтүүдө. Ага 231 айыл аймактан жана 33 шаардан шайланган 700гө жакын делегаттар президент Садыр Жапаровго түзмө-түз суроолорун узатышып, өздөрүнүн аймакка тийиштүү маселелер боюнча көйгөйлөрүн айтышууда. Элдик жыйындын биринчи күнүндө президент Садыр Жапаров кенен кайрылуу жасап, өлкөдө аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Ошондой эле алдыдагы жылдарга карата пландарга токтолду. Президент Садыр Жапаровдун катышуусундагы 25-26 декабрга белгиленген 4-чү элдик курултай ишин баштады. Саат 10:00 белгиленген элдик жыйынга жалпы 700гө жакын делегаттар келген. Алар 231 айыл аймактан жана 33 шаардан шайланган. Анын ичинен 146сы аялдар болсо, 554-ü эркектер. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтчү курултайга делегаттар чогулуп өз көйгөйлөрүн жеткирүү аракеттерин көрүшүүдө. 700гө жакын делегаттын баарына трибунадан сөз жетпери белгилүү. Ошондон улам көпчүлүк делегаттар жыйынды чагылдырууга келген. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө өз маселелерин айтып калуу аракеттерин көрүп жатышты. Эң бир чоң долбоорлор менен келдим. Ат Башы району эң суук, аябай узак убакытка чейин турган тоолуу жербиз. Ошого ар бир айылга борборлошкон жылуулук системасын киргизүү маселесин көтөрүп келдим да.
Кудай буйрса андан сырткары Кыргызстанда бул боло элек. Билим туризмин баштоо маселесин көтөрүп келдим. Бул маселеде эгер облустук, райондук деңгээлдеги фонддордун бюджети жетпей калат, ошондуктан борбордук казынадан сурап келдим. Бул билим туризми Кыргызстанда азырынча боло элек. Эгер болуп кала турган болсо, биз сураган акчаларыбыз мамлекеттик казынага бир 5 жылдын ичинде кайтарылып берип, андан сырткары дотацияда жаткан айылдарга эң чоң мыкты бир долбоор болуп берет да. Муну менен биз 35тен ашык пайда таба алабыз. Мына чет мамлекетке ишке кетип атканда жашын чектөөгө койсок, улан кыздарды, основной кыздарды 20 жаштан, себеби 20 жашка чейин жок дегенде кичинекей кесиптин ээсин алып, андан кийин жолго чыкса. Уул балдарыбыз аскердик милдетин сөзсүз түрдө ыйык милдет, ата журтунда аткарып, военный билет алып, анан жолго чыккан болсо, ошондо көптөгөн жаштардын кылмыштуу иштеринен сактаган болот элек. Мен Актала районунун элинин эң чоң көйгөйү болуп аткан ушул жол маселесин көтөрүп келдим. Актала районунан абдан алыс аралыкта 80 километр болгон Коштөбө деген айыл бар. Ошол Баетов Коштөбө жолу илгерки Союз убагында шагыл төгүлгөн, абдан эскилиги жеткен жүргүнчүлөргө, автоунааларга кыйынчылык туудурган жол болуп саналып атат. Бүгүнкү күндө эң муктаждык бул жолдун жолго асфальт төшөө жана альтернативдик жолго кошуу маселеси элдердин бир чоң көйгөйү болуп маселе катары жаралып атат. Жалпысынан делегаттар курултай институтун жакташат. Анткени коомдун өнүгүү багыттарын өлкө жетекчилиги менен биргеликте калың эл алдында талкуулоо жакшы жыйынтык берет деген пикирди билдиришти. Ошондой эле өлкө өнүгүүсү үчүн жасалып жаткан иштерди баалап коюуну да туура көрүшөт. Эң биринчиден мен ажобузга ыраазычылык билдире кетейин дедим эле. Ушу карапайым элибиздин үнүн угайын деп ушунчалык чоң деңгээлде курултайды уюштуруп жаткан абдан ыраазыбыз. Ушу алыскы, ушу тоолуу аймакта жашаган карапайым элдердин ушу маселесин угайын деп уюштуруп жатат. Эң чоң деңгээлде өтүп жатат. Кыргызстан өнүгүү жолунда албетте ыраазыбыз. Мына кече таштандуу чыгаруу заводуна чейин барып көрүп келдик. Эми ал жерди көргөндөн кийин менде башкача бир ой мен башка эле бир чет өлкөдө жүргөндөй болдум да. Мен ушунча ыраазымын ушул азыркы бийликке. Ушу 1 жылдын аралыгында ушундай бир кол жетпей турган, ой жетпей турган, ушу именно экология, жашыл экономика деп, жашыл экология деп ушул немени күтүп аттык элек да. Аябай ыраазычылык керек. Жыйын расмий түрдө башталып, 4-элдик курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы болуп Мамбеткерим Чекиров шайланды. Белгиленген протоколго ылайык жыйынга 17 мүчө катышкан. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Мамбеткерим Чекиров 4-элдик курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы болуп шайланса, эсептөө комиссиясынын төрагасы болуп Жаныбек Баргыбаев шайланды. Андан соң президент Садыр Жапаров кенен кайрылуу жасады. Анда өлкө экономикасы, ишкерлерге болгон мамиле, аялдардын жана балдардын укугу жана башка бир топ маселелерге токтолуу менен бирге эл аралык мамиледеги алгылыктуу кадамдарды да атап өттү. Ошондой эле президент Садыр Жапаров мугалимдер менен дарыгерлерге да кубанычтуу кабар агузду. Атап айтканда 2026-жылдын 1-апрелинен тартып мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100%га көтөрүлөөрүн билдирди. Анын айтымында өкмөттүн шартын кароо менен эмгек акыга кошумча бир ставка 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100% көтөрүү чечими кабыл алынган. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип, өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип, өкмөттүн чама-чаркын кайрадан карап чыгып, эмгек акыга кошумча бир ставка 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100%га көтөрсөк болот экен. Ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26 000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1-апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52 000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы негизинен алардын билим деңгээлине, педагогикалык иш стажына, квалификациялык категориясына, аймактын жайгашкан жерине, окуткан сабагына жана жумалык саат жүктөмдөрүнө жараша аныкталат.
шаар жергесиндеги орто билим берүү мектебине педагогикалык орто билими бар, бирок педагогикалык стажы жок жаңы келген мугалимдин эмгек акысы 2026 жылдын 1-апрелинен тарта 36.800 сомду түзүп, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин колуна таза 31.200 сомдун чегерегин алат. Жаңы келген мугалим, студент болуп бүтүп келген мугалим. Райондук коэффициенти 1,8 болгон, тоолуу алыскы райондо иштеп жаткан жана жашаган 30 жылдан ашык педагогикалык иш стажы бар орто мектептин математика мугалиминин учурдагы эмгек акысы 65.800 сом. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта эмгек акысы 97.600 сомду түзөт. Учурда дарыгерлердин орточо айлыгы 31.500 сомду түзөт. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта 62.500 сомду түзүп, колуна баягы чегерүүлөрдөн сырткары 50.000ден ашык сом колуна тиет. Кошумчаласак, курултай мындан 4 жыл мурун Кыргыздын каада салтына таянып коомдун үлгүсүнө жаңыча багыт берүүчү орган катары түзүлгөн. Анда республика боюнча атайын шайланып келген делегаттар өлкө бийлигине түзмө-түз суроо берүү менен бирге өздөрүнүн аймактарына тиешелүү маселелерди чечип кетүүгө аракет жасашат. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. 25 декабрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 4-чү элдик курултайдын алкагында өлкө боюнча 67 социалдык объект онлайн форматта ачылып, пайдаланууга берилди. Пайдаланууга берилген объекттер калкка социалдык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарындагы материалдык, техникалык базаны чыңдоого, ошондой эле аймактардын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган. Ош облусунда 15, ал эми Ош шаарында 6 объект онлайн форматта ачылды. Алардын бири Ош шаарындагы 225 орунду Акы Буура орто мектеби. Бүгүн 25 декабрда 4-чү элдик курултайдын 1-күнүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 100, Ош облустунда 15, ал эми Ош шаарында 6 социалдык объект онлайн форматта ачылып, пайдаланууга берилди. Жалпы жогорку кеңештин атынан жана өзүмдүн атымдан каалайм жана куттуктайм. 4-чү элдик курултайдын алкагында өлкөдөгү 100, алардын ичинен 67 социалдык объект, 27 өндүрүш онлайн форматта ачылды. Ош шаарына караштуу Төлөкөн айыл аймагынын Озгор айылындагы 225 орундуу мектеби толук бүткөрүлүп, бүгүн пайдаланууга берилди. Объекттин курулушу 2024 жылдын сентябрь айында республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Башкы планда окуу имараты, спорт зал, өтмөк галереясы менен спорттук волейбол жана баскетбол оюн аянтчалары, 2 даана өрт өчүрүү кампасы, ооткана, көмүр сактоочу жайы менен ажаткана жана таза суу мунарасы да жайгашкан. Бул мектеп биздин курулуш министрлигинин курулуш иш планына 2024 жылы киргизилип, авариялык абалдагы мектеп болгондуктан бул мектеп жаңыдан толугу менен курулуш проектилери жасалып, 2024 жылы курулуш иштери башталган. 2 жыл аралыгында бүгүнкү күндө аталган мектеп толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берүү алдында турат. Бул мектеп боюнча айта турган болсок, мектеп 3 кабаттан турат. Өзүнчө спорт залы, актовый залы жана ичиндеги бардык заманбап шарттары менен камтылган. Учурда мектеп 225 орунду болуп эсептелет. Мектеп Кудай бурса бүгүндөн баштап толук пайдаланууга берилет. Окуу имараты 225 орунду болуп 3 блоктон турат. Биринчи блокто окуу корпусу 3 кабаттан, биринчи кабатында 50 орундуу ашканасы жайгашкан. Мектеп окуучулары үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ал эми азыркы абал бул жаңы мектебибиз менен биз азыр сыймыктан отурабыз. Бүгүн биздин тарыхый күнүбүз, аябай кубанычтабыз. Бул мектептин курулушунун негизги ушул курулууда көп салым кошкон ушул Ош шаардык капиталдык курулуш жагынан бизге ушул проект боюнча көп салым кошуп, ушул мектеп азыркы учурда 1 жылдын аралыгында стандарт түрүндө жаңы заманбап мектеп курулуп, бүгүн
берилип отурат. Мектептин экинчи бөлүгүндө өтмөк галереясы жайгашкан. Экинчи кабатында 91 орундуу актовый залы. Ал эми үчүнчү бөлүгүндө спорт зал курулду. Бүгүнкү пайдаланууга берилүүчү объекттер калкка социалдык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактарындагы материалдык техникалык базаны чыңдоого, ошондой эле аймактардын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган. Ош облусунда 15, ал эми Ош шаарында 6 объект онлайн форматта ачылды. Ош шаарында жалпы 6 объект ачылат. Аларды атап кетсек, биринчи Ломоносов, алардын 4 мектеп, 2 бала бакча болот. Анын бирөөсү азыр аркабызда турган ошол Акбура мектеби, андан сырткары Ломоносов мектеби да капиталдык толук ремонттон бүттү. Андан сырткары Кермето, Мээрим бала бакчасы, Айданек, Гагарин мектеби. Ошол жалпы 6 мектеп бүгүнкү күндө курултайдын ачылышына даярдык болуп атат. Буну ал эми булардын ичинен бүгүнкү күндө ошол Акбура мектеби республикалык бюджеттен капиталдык Ош областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын тарабынан болуп атат. Ал эми калган 5 объект жергиликтүү бюджеттин эсебинен толугу менен капиталдык ремонттон бүтүп пайдаланууга берүү алдында турабыз. Акбура орто мектебинин бүгүнкүдөй заманбап бардык шарттары менен бүтүүсүн мугалимдер, мектеп окуучулары жана айылдын бардык тургундары чыдамсыздык менен күтүшкөн. Бардык заманбап шарты менен курулган мектеп, эми ушул мектептин курулушуна катышкан биз көзөмөлдөп турдук да тияк бияка өткөндө. Мектептин курулушу өтө сапаттуу курулду. Эми азыр ушу балдарыбыз ушу мектепте окусун. Азыр мурдагы бир макалыбыз бар эле, окуу жана окуу деген. Ошол азыр келди мына. Ушул балдарыбыз окуп, ушу жогорку кеңештерге барсын, илимдүү балдардан чыксын. Эми Аллага шүгүр, тилектерибизди берип, жаштар бактылуу болсун. Ушу мектепте окуп, Кудай кааласа мугалимдер иштеп, биздин Озгурдан дагы жакшы кадрлар чыксын. Мына биздин эң жакшы күндөр болуп атат. Мына бул улуу күндө, курултай болуп аткан күнү, жакшы күндөр болгон күнү бул мектептин ачылышы болуп атат. Баардыгыңарды ушул курултай менен жана ушундай мектептин ачылышын куттуктаймын. Мурунку калгана Кудайга шүгүр. Мына ушундай булдай мектептин биздин мына мен 60 жашка келсем, биринчи жолу көрүп атам да. Сиздерге ийгилик, аманчылык. Ушул мектепте окуган балдар, кыздар билимдүү, тартиптүү болушуна чын жүрөктөн каалайм. Аталган объекттер Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылды. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. 25 декабрда Борбор калаада доорду өзгөрткөн аял лидерлиги 100 жыл жалпы улуттук медиа компаниясынын жыйынтыктары тааныштырылды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатында турган, бирок узак убакыт атата албай калган чыгаан айымдардын ысымдары жана тагдырлары кайрадан жандандырылды. Алардын ысымдары, кылган эмгектери кайрадан тарых болуп жазылды. Иш чаранын алкагында катышуучуларга Кыргызстандын 100 көрүнүктүү айымы сайтынын таанытым иш чарасы болуп өттү. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстандагы аялдар кыймылынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган доорду өзгөрткөн аял лидерлиги 100 жыл аттуу жалпы улуттук медиа компаниянын жыйынтыгы чыгарылды. Бул демилге Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатында турган, бирок тарыхта көмүскөдө калган чыгаан айымдардын ысымдарын кайрадан элге таанытууну максат кылат. Мы знаем сегодня очень большое знаменательное событие. Женское лидерство, изменившее эпоху, 100 лет. Жыл ичинде Долбоордун командасы ар кайсыл доорлордо жашап, коомго салым кошкон 126 айымдын тарыхын изилдеп, документтештирди. Үй бүлөлүк архивдер санариптештирилип, материалдар атайын түзүлгөн сайтка жарыяланды. Эң биринчи ошо Кара Кыргыз автономиялык республика кезинде атайын ошол съезд крестьянок, батрачек деп мындай бардык аймактардагы айымдар өздөрүнчө чогулуп бир съезд өткөргөн экен. Ошол тарыхый күндөн баштап 100 жыл өтүптүр быйыл. Ошол 100 жылдыкка арнап атайын 1 жылдын ичинде биз 100 окуя топтойн дегенбиз.
азыркы күндө 130га жакын окуя топтолду. Алардын бардыгы эки тилге которулуп, санариптештирилип, атайын веб-сайт ачканбыз. Жана ошол сайттын ичинде дагы ошол биздин альянстын атынан ушул тарыхтардын бардыгы ошол региондорго бөлүнүп, классификацияланып, анан ар тараптуу жана ар кандай тармакта иштеген, мисалы ошол эле археолог айым жөнүндө, эң алгачкы ветеринар айым жөнүндө, биринчи министр айым же болбосо ошол эле өзүнүн айылында дагы бир жакшы демилгелерди көтөрүп ишке ашырган ошол эле демилгелүү айымдар жөнүндө дагы ушундай окуялардын бардыгын чогултуп чыгардык. Жана бүгүн ошол 25 декабрда ушул компаниянын жыйынтыгын атайын презентациялап жатабыз. Иш-чаранын алкагында кыргыз коомчулугунун өнүгүшүнө зор салым кошкон айымдар тууралуу презентация тартууланды. Для нее политика всегда была не про слова, а про помощь, поддержку матерей, детей и семей. Бул долбоор жөн гана тарыхый изилдөө эмес, бул аялдардын коомдогу ролун кайрадан таануу, алардын салымын жаш муунга жеткирүү аракети. Биздин аялдардын бүгүнкү күндө өтө жакшы бир мындай салмактуу бир орду бар десек болот да коомдо. Анткени биздин кыргыздын мыйзам жаатында болобу, турмушта болобу, негизи социалдык маселелердин баары тең аялдар тараптан көтөрүлүп келет да негизинен. Ошол эле жөлөк пул, ошол эле зордук зомбулуктан коргоо, эгер эсиңиздерде болсо, биринчи баягы зордук зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамы элдик демилге катары аялдар тараптан көтөрүлүп 2003 жылдары. Анан баягы депутаттар ал учурда мыйзам жок болчу. Анан ошол мыйзам жоктугуна байланыштуу анан депутаттарга берилип, ошо депутаттар демилгелеп, анан биринчи мыйзамыбыз дегиле Орто Азиянын аймагында биринчи Кыргызстан кабыл алганда, анан 2017 жылда мына жаңыртылып, бүгүнкү күндө мына абдан жакшы иштеп атат. Биздин Кыргызстан мыйзам жагынан болобу, социалдык программалары тарабынан болобу, дайыма биз алдыдабыз. Шайлоо бүттү. Орто Азияда дагы биринчи Кыргызстанда 30% жанагы квота сакталды десек болот. Биз мисалы үчүн ошол эле укук коргоо тармагында аялдарды көргүбүз келет эле да. Ошол эле Ички иштер министрлигинде бир орун басар аял болсо, балким жанагы зордук зомбулук, балдарга карата, аялдарга карата болгон иш-чаралар дагы мындай натыйжалуу болот эле дегендей ойдобуз да. Доорду өзгөрткөн аял лидерлигине 100 жыл долбоору тарыхты эстеп, келечекти теңдик менен курууга чакырган демилге. Зарема Жeenалиева, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек шаары. 23 декабрда Ош шаардык кеңешинин 18 сессиясы өттү. Сессияда шаардык өнүктүрүүгө түз таасир эткен бир катар маанилүү маселелер каралды. Күн тартибинде муниципалдык, аймактык жана айылдык башкармалыктардын ишмердүүлүгү, шаардык базарларда ишкерлер үчүн түзүлгөн шарттар, капиталдык курулуш жана жол чарбасына бөлүнгөн каражаттардын пайдаланышы боюнча маалымат угулду. Депутаттар бир катар маселелерди көтөрүп, сунуштарды беришти. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин 18 сессиясы өттү. Сессияда шаарды өнүктүрүүгө түз таасир эткен бир катар маанилүү маселелер каралды. Күн тартибинде муниципалдык, аймактык жана айылдык башкармалыктардын ишмердүүлүгү, шаардык базарларда ишкерлер үчүн түзүлгөн шарттар, капиталдык курулуш жана жол чарбасына бөлүнгөн каражаттардын пайдаланышы боюнча маалымат угулду. Алгач Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жыл жыйынтыгын чыгуунун алдында кайрылуу жасады. Абдан сіздерді жақсы көрем, урматтаймын, сыйлаймын, Құдай қаласа мынакей сіздерді көрген сыйлықтан. Кейбіреулер айтады, ушунчалык Ош мэрия менен Ош депутаттары тымактуу иштейт деп. Құдай қаласа көз тийбесин жүрүштөр. Баардыгы максатыбыз бир. Максатыбыз бир, бул биринчи очередь сый, экинчи очередь ошол биз Ош сүйүктүү Ош шаарыбызды жапа-тырмак баарыбыз киришип, шаарды өстүрүш керек. 2 жыл абдан пландарыбыз көп. Абдан пландарыбыз көп. Жасай турган жумуштар толук жумуштардын баардыгын сиздер менен чогуу Кудай кааласа аткарабыз деген үмүтүм бар. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен акча каражаттарын бөлүү, финансы башкармалыгын түзүү, укук бузуулар боюнча комиссиянын жобосун бекитүү сыяктуу чечимдер талкууланды. Депутаттар суроо беришип, сунуштарында айтышты. Бүгүнкү күндө Ош шаарында былтыркы жылы салыштырмалуу жаш балдардын өлүмү көбөйүп кеткен. Былтыркы жылы бир балдар өлүмү катталган болсо, быйылкы жылы 6
баланын өлімі катталды, кече маалымат алдым. Жол кырсыгы катталып, 6 баланын өлімі катталып тұр. Бұл эми чоң трагедия. Билгенге ушундай жакынкы күнү эле өзүңүздөр дагы маалыматтарын окудуңуздар. Жапалакта ушул жолдун боюнан бир чоң 10 класстын баласы каза болду. Бул балдардын өлүмү биз үчүн чоң трагедия да. Эми чоңдордуку деле трагедия, бирок балдардыкы көп чоң трагедия. Ошого мен май кызматкерлерине азыр кайрасам, май кызматкерлери өздөрүнүн баягы маалыматтары так эмес экен, маалыматы жок экен да почта. Профилактикалык иштер жүргүзүш керек. Протокол жазуу эле рейд кылып, профилактикалык иштер жүргүзүп, көбүрөөк мектептер менен иштеш керек. Окуучулар менен иштеш керек. Ошондо гана биз көбүрөөк эме болсак, кырсыктын алдын алабыз. Көбүнчөсү ошол маптардын аткарылган жумуштары боюнча жыйынтыктар чыгарылды. Анан көпчүлүк коллегалар ушул өзүнүн ичи чыкпастыгын билдирип өтүштү да. Ошонун негизинде мен дагы ушул мына сессия ар кандай сессияларды көтөрүп жүрөбүз. Ушул ФАП маселеси боюнча азыр Төлөкөн айыл аймагында ФАП маселеси курч турат. Өзүңүздөр билесиздер, азыр оорулар аябай көп, сезондук курч аспираторлук оорулар болуп атат, курч грипп оорулар болуп атат. Ошолордун негизинде элдерге ФАП маселесин тезирээк чечип бериш керек да. Андыктан чоң айыл, анан больницаларда азыр очередтер аябай көп. Бул ФАПтар булар первичка деп коет да, фильтр кылып, анан ошо ФАП маселеси тезирээк чечилсе, биздин чоң больницаларга, ооруканаларыбызга ушул жеңилдик болмок да. Мындан тышкары муниципалдык жана мамлекеттик менчиктеги мүлктөргө байланышкан маселелер, географиялык объекттердин аталыштары, туруктуу депутаттык комиссиялардын курамындагы өзгөртүүлөр жана 2026 жылга карата иш планы бекитилди. Саламаттык сактоо, ипотекалык негизде курулган турак жайларды берүү тартиби жана шаар куруу эжелерин сакталуу боюнча маселе кийинке калтырылды. Бизге саудагерлерден дагы кайрылуулар түшкөн, аны буюрса ошактан жаңы маршрут кошобуз. Ал комиссия карайт экен. Сессиянын жыйынтыктары шаардык башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга, бюджеттик тартипти бекемдөөгө жана Ош шаарынын туруктуу өнүгүүсүнө багытталган чечимдерди кабыл алууга өбөлгө түзөт. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Баладагы аутизм белгилери эрте аныкталгандыгы жакшы экендигин адистер айтышат. Кыргызстанда бул дарт менен төрөлгөн балдарга соңку жылдары көңүл бурула баштады. Аутизм менен төрөлгөн балдарды коомдо өзгөчө балдар деп атап коюшат. Кыргызстанда аутизм диагнозуна байланыштуу расмий статистика жок. Өзгөчө балдарды аныктоо үчүн психиатр, невролог адистер жетишсиз. Ош шаарында бул маселени талкуулоо үчүн иш-чара уюштурулду. Аутизм оору катары да, жан дүйнөнүн жабыркаш катары да каралат. Бул дарттын так себеби белгисиз. Аутист бала коомго аралашып керек болсо үй бүлө да кура алат. Буга ишеним менен ата-эненин тынбаган аракети керек. Аутизм канчалык эрте аныкталып, ооруга кийлигишүү тезирээк колго алынса, баланын коомго аралашуусу ошончолук тез болот дешет адистер. Ош шаарында бул жагдайлардын баарын талкуулаган иш-чара өттү. Бизде өзү түштүк тарапта ушул маселе өтө көйгөйлүү экен. Бизде специализированный центрлар жок экен. Түштүк тарапта жекече ушундай частный центрлар бар экен, бирок ушу специализированный именно ушундай адистер жок экен. Ошон үчүн биз ушундай аутизм центрди ушу биздин Ош мурда ачсакпы деген келечекте ушундай ой менен биз ушул ишти алып келип жатабыз. Иш-чарада айтылгандай, ата-энелер түзгөн саналуу фонддор, коомдук бирикмелер аутист балдарды окутуу, кулк-мүнөз терапиясын ишке ашырып келет. Бирок мындай борборлор өтө эле аз. Аутист балдарды коомго аралаштырып дарылоодо бардык нерсе ата-энеден көбүрөөк көз каранды болот. Бирок өлкөнүн түштүгүндө атайын борбор ачып иш алып баруунун зарылдыгы да бар экендиги айтылды. Орнун окончательный диагнозун ошол психиатрлар коюшат да. Ошо энелер биринчи келгенде эле бул сразу коюлбайт бул оору. Муну карап, аябай көп тщательно наблюдать этип, признактарын баардыгын табып, анан кийин жанагы Google'га кирсе энелер эмчат деген опросник бар, 20 вопростон турган. Ошол опросникке кирип, өздөрү дагы биз түшүндүргөндөн кийин ошол опросниктерден өзү бал коюп, анан бизге кайрадан кайрылат. Аутизм жөнүндө маалымдуулуктун жогорулашынан улам бүгүнкү күндө көз караш мурункуга караганда позитивдүү маанайга өзгөргөн. Бүгүнкү күндө көпчүлүк симптомдор жакшыртылышы мүмкүн. Натыйжада аутист балдар үй бүлөсү менен жашай алышат. Катышуучулар түштүк аймакта абилитациялык борбор ачып, бул жааттагы адистерди окутуу керектигин белгилешти. Негизинен борбор ачылгандан бери бизде 1,5 миңден ашуун балдар кайрылды. Анын ичинен
896 бала бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп саналат. Аутизм боюнча деле ошондой эле. Мындайча айтканда таза аутистикалык бузулуусу бар деп диагнозду бизде психиатрлар коюлат. Ал эми расстройство аутистического спектра деген бул общий профилдеги спектр боюнча бизге кайрылуулар көп. Бул иш-чара аутизм менен ооругандардын көйгөйүн биргеликте талкуулап, алдын алуу жана андан кийинки чараларды чогуу биргеликте карап чыгып, сунуштарды берип, натыйжалуу иш-чараларды алып барууга багытталган. Мурда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөдө балдардын 1% бул ооруга кабыларын айтып келсе, бүгүн ал көрсөткүч 1,5% түзөт. Кыргызстанда тилекке каршы андай статистика жок. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Ош шаарында Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын академиги, химия илимдеринин доктору профессор Бектемир Мурзубраимовдун 85 жылдык мааракеси белгиленди. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин, облустук аксакалдар кеңешинин, илим жана маданият кызматкерлери, замандаштары, курсташтары, шакирттери жана билим берүү тармагындагы өкүлдөр катышты. Ош шаарында Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын академиги, химия илимдеринин доктору профессор Бектемир Мурзубраимовдун 85 жылдык мааракеси белгиленди. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин, облустук аксакалдар кеңешинин өкүлдөрү, илим жана маданият кызматкерлери, замандаштары, курсташтары, шакирттери жана билим берүү тармагындагы өкүлдөр катышты. Маараке академиктин өмүрүн жана ишмердүүлүгүн чагылдырган видео баян менен башталып, коноктор анын кыргыз илими, билим берүүсүнө жана коомго кошкон салымы тууралуу сөз кылышты. Бұл чынында илимге берилген адам болгон. Баякы чарбада иштеген адамдар, жетекчилер, башкарма жана башкалары кыйкырып, басым менен бирөөнү мындай басмырлап сүйлөйт, а бул жок. Бул нагыз илимдин адамы катары акырын, маданияттуу сөздөрдү айтып сүйлөп анан адамга жеткирет да. Бирок андай болгону менен бул өтө талапчыл адам. Талап болбосо кадрды тарбиялап өстүрүш кыйыныраак болот да. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков куттуктоо сөзүндө Бектемир Мурзубраимов 1998-2005 жылдары Ош мамлекеттик университетин жетектеп турганда билим берүү, илим изилдөө, курулуш, инфраструктура жаатында өсүүлөр мол болгондугуна токтолду. Мындан тышкары окуу жайдын тарыхында көп жакшылыктардын баштоочусу жана түптөөчүсү катары белгилүү экендигин кошумчалады. Ошондой эле билим берүү тармагынын өкүлдөрү академикке белектерин да тапшырышты. Жыйындын жүрүшүндө профессорлор Гүлбадан Матиева, академик Мурзубраимовдун Ош мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын билим берүү системасындагы ишмердүүлүгү. Ал эми Таасилкан Жумабаева болсо Бектемир Мурзубраимов коомдук саясий ишмер, мекенчил инсан, Абдрашид Низамиев, академик Мурзубраимовдун илимий изилдөөчүлүк ишмердүүлүгү, ийги изденүүлөр, ишке ашкан идеялар, ири ийгиликтер темаларында баяндама жасашты. Биологияны жакшы көрчү элем, ошого тапшыргам. Тапшырсам ошол жерде таанышып, биз баш кошконубузда кыскасында 62-жылы эле баш коштук. 62 жыл болуп атат да. Ошон үчүн мына Ош мамлекеттик университети мен үчүн биздин үй бүлө үчүн эң биринчи биздин уябыз да бул. Бектемир Мурзубраимов эмгек жолунда Ош пединститутунда ага окутуучу, доцент, химия кафедрасынын башчысы, институттун проректору, табигый география факультетинин деканы, парткомдун катчысы, декан болуп иштеген. Ош технологиялык университетинин ректору, Ош мамлекеттик университетинин ректору кызматын аркалаган. Бектемир Мурзубраимович агайыбыздын биз көп тарбия алдык. Агай бизди ректор болуп турган учурунда убакытты үнөмдөөнү өтө катуу балачу. Жөндөн жөн эле кабинетке келип кире бербегиле. Кире турган болсоң 5 сунушуңду жазып кир, анын 3-өсү мазмундуу болсун дечиле. Экинчиден агай аябай убакытты экономдочу эле. Анын илимий ишмердүүлүгүндө 300дөн ашуун макала, 20 окуу куралы жана монографиялар бар. 30дан ашык окумуштуулардын диссертацияларын коргоосуна жетекчилик кылган. Академик мамлекеттик жана коомдук иштерде да активдүү болуп, 3-даражадагы Манас ордени, КМШнын Достук ордени жана бир катар илимий сыйлыктар менен сыйланган. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына арналган Кара Кыргыз тарыхый сериалынын жабык көрсөтүүсү жана расмий бет ачары болуп өттү.
1917-1924 жылдардагы маанилүү тарыхый окуяларды чагылдырылган тасмада Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков жана башка көрүнүктүү инсандардын өмүр жолу, мамлекеттик ишмердүүлүгүн көркөм формада баяндалат. Тасма тууралуу кененирээк кесиптешим Зарима Жейналиеванын материалында. Бишкек шаарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына арналган Кара кыргыз тарыхый сериалынын жабык көрсөтүүсү жана расмий бет ачары өттү. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин катышуусунда улуттук маданий саясаттын алкагында өткөрүлгөн. 100 жыл мурдагы окуялар кыргыз тарыхы үчүн абдан маанилүү. Ошол жылдары чечилген. Биз мамлекет болобузбу, болбойбузбу? Биз улут болобузбу, болбойбузбу? Кыргызстандын түндүгү мүмкүн Казак эсерине, түштүгү өзбек эсерине кирип кетүү дагы коркунучтары болгон. Ошол мезгилде биздин аталарыбыз дал ушул Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов сыяктуу биздин аталарыбыз чылбырды, тизгинди өз колдоруна кармап, тарыхый бир кадамдарга барышкан. Ошондуктан бул фильм тартылыш керек болчу. Керек болса айтсак болот, кеч тартылып жатат деп. Бирок бул акыркы тасма эмес. Бул Кара кыргыз сериалынан кийин биз кийинки жылы Жусуп Абдрахманов деген толук метраждуу тасманы тартып жатабыз, аны чыгарабыз. Андан кийин дагы бир топ тасмалар тартылмакчы. Кара кыргыз тарыхый сериалы мамлекеттик кыргыз сериал мекемесинин колдоосу менен Арна Продакшн студиясы тарабынан тартылды. Тарыхты таанытуу, тарыхты жайылтуу максатында ушул өндүрүшкө киргизилген. Кара кыргыз көркөм тарыхый сериалы 4 сериядан турат. Ар бир сериясы дээрлик 1 сааттан болот, 4 бөлүк. Бул 4 серияда ушу кыргыз мамлекеттүүлүгүнө чоң зор салым кошкон 5 инсан тууралуу, андан сырткары ошо 1917 жылдан 1924 жылдардагы убак көркөмдөштүрүлүп чагылдырылган. Бул эмне деген тарых? Муну биздин эл билиш керекпи? Муну биздин муун билиш керекпи? Ошол жөнүндө кантип мен элге жеткирем, кантип өзгөчө кийинки жаш муундарга жеткирем деп абдан көп ойлонуп, толгонуп отуруп, анан кийин албетте менин мындай көргөнүм эле китеп окубаган элге, китеп окубаган муунга бүгүн эмне беребиз? Бир гана сериал бере алабыз. Кинодагы анчалык роль ойнобойт. Сериал бере алабыз. Демек, тарыхый көркөм сериал тартышыбыз керек деп мен 3 жыл эшиктердин баарын тепкиледим. Аракет кылсаң берекет да. Аркасында биз ушул сериалды тематикалык планга киргизип алдык. Анан кийин тартуу үчүн албетте тендер жарыялайбыз, көркөм кеңештин көз алдынан өткөрөбүз сценарийлердин бардыгын. Анан тарыхчылар менен иштейбиз, архивдеги документтер менен иштейбиз. Мына ушунун бардыгында кандайдыр бир колунан келген, ушуга чейин бренд жасай алган, ушуга чейин жарык этип, мына өркүндөй сериалы менен көзгө көрүнүп калган кайсыл бир продакшн студия алса экен дегенде эки көзүм төрт болчу. Чындыгында ошондой студияга туш келди. Арна Сүйүн Откеевдин продакшн студиясы. Булар кандай иштерин билем, жоопкерчилигин билем. Анан биз мындай гармонияда деп коет. Шайкештикте абдан бир сонун чоң иштин үстүндө бир жылдай тынбай иштедик. Чыгарма Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик архивдин материалдарына жана башка тарыхый булактарга таянып даярдалган. 1917 жылы февралдан 1917 жылы ноябрга чейин Россияда кош бийлик болгондо, Кыргызстанда болсо бир нече бийлик болгон. Мына ушул Кара кыргыз фильминде ошол окуяларды кыргыздар кандай кабыл алган, революция жөнүндө түшүнүктөрү кандай болгон, анан мамлекеттүүлүк жөнүндө кандай аракеттер жасаган. Мисалы, Алаш Ордону жасаган Ишеналы Арабаев менен Абдыкерим Сыдыковдун эмгектери кийин ошол бара-бара 20-жылы Тоолу областты түзгөнгө жасаган алгачкы аракеттери кийин Кара кыргыз областын кандай кылып түзөбүз деген
маселелердин тегерегинде абдан кызыктуу тарыхый бири-бирине окшошпогон, бири-бирине дал келбеген окуялар. Өзгөчө мунун ичинде жанагы кыргыздарды басмачы деп өзүнүн жерин коргогон, өзүнүн элин, ата мекенин, өзүнүн тилин коргогон маселелерди басмачы деп берилгендигин дагы биз бул фильмде көбүрөөк чындыкты издегенге аракеттер жасалды да. Ошон үчүн бул биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында тарыхый сериал болуп аткандыктан эң негизги окуялар жакшы чагырылды, негизинен көркөмдөлдү. Көркөм чечимдер жана каармандардын ички дүйнөсү режиссердун негизги багыты болгон. Башкысы тарыхый инсандардын адамдык тагдырын ачып берүү. Ар бир каарман өз доорунун жүзүн жеткире чагылдырган. Кыргызстан тарыхындагы эң алгачкы тарыхый сериал болуп калды. Жоопкерчилик аябай чоң. Биз өзүбүз да биринчи жолу ушундай тарыхый сериал тартып атканыбыз үчүн бизге да аябай бир жаңылыктар көп болду. Абдыкадыр Орозбековго мисалы аябай окшош актер табылды, Аскар Качкынбаев мисалы. Мүмкүн болушунча окшоштурууга аракет кылдык. Эми дал өзүнө окшошпойт, бирок бир аз болсо жакындады. Чындыгында алар жөнүндө китептер азыраак экен. Анан ошол жакындары менен тарыхчылар менен кеңештик. Ар кандай статьяларды, подкасттарды окуп чыктык. Актерлор тарыхый инсандардын образын аманат катары кабыл алышканын белгилешет. Жаш боюнча мен улураак Арабаев уулу, ошол 5 аталарыбыздын арасынан. Ушу сен жашың курагың туура келип атат деп ошо таңдалган себеби ушундан болуп калды. Мен ойлойм, кандай болгон күндө дагы мындай адамдарды көргөндө элдер кабыл алат. Анткени буга чейинки бул адамдар тууралуу көркөм тасма тартылган эмес. Анан кийин ушу биздин элестерди көрүп алар да сакталып калат окшойт элдин элесинде деп атам да. Ролго даярданып атканда биринчи кезекте ошол доорду изилдегенге аракет кылдык. Ошол доордо эмнелер болду, эмнелерди кандай окуялар болуп өттү. Андан кийин Иманалы Айдарбековдун образын жаратасың деген күн келгенде анда уже Иманалы Айдарбековдун кылган иштерин, ал жөнүндө китептерди, статьяларды окуп, анын үстүнө даярдандык. Эң негизгиси актер үчүн аткарып аткан образынын психологиясын изилдөө. Ошол себептен мен ал кишинин өзүнө сүйлөө манерасын, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, ошондой эле мындай элдерге болгон кайрылуусун жеткиргенге аракет кылдык. Фильмдеги терс каарман тарыхый мезгилдин татаалдыгын көрсөткөн. Ошол маалдагы ушу биздин кыргыздардын атаандашы болгон. Булар башка биздин азыркы келечекти түптөп атса, биз ошол менен жанаша эле башка келечекти түптөгөнгө аракет кылган адам болгон. Болгон аракетин жумшадым. Жакшынын каршылашы болбоюнча жакшы нерсе чыкпайт да. Ошон үчүн мына биздин кыргыздар азыркы балдарыбызга, азыркы уруктарыбызга жакшы нерсени берип, кыргыз тилин алып келип атат, мамлекетибизди түптөп атат. Бул чоң жеңиш го деп ойлойм. Тасма коомчулук тарабынан да жылуу кабыл алынды. Заман өзгөрдү, эл өзгөрдү. Дал мисалы 100 жыл мурун ошол эле Ишеналы Арабаев атабыз 1924 жылы Эркин тоо гезитин чыгарганда бул кыргыз эли үчүн, кыргыздын эркин тоосу үчүн бул эбегейсиз зор жаңылык болгон. Элим, журтум ошол жактан билим ал, оку, агар, тарыхыңды бил, маданиятыңды бил деген. Мына эми 100 жыл өткөндөн кийин эгемендиктин туусу желбиреп, ошол аталарыбыз тууралуу 100 жылдан соң фильмди көрүп жатканыбыз бул сонун көрүнүш. Анткени ар бир замандын талабына ылайык жана продуктуларды жаратыш керек болот. Ошол продукт, ошол фильм дал ушул болуп турат. Иш-чаранын алкагында сериалдын алгачкы эпизоддору көрсөтүлдү. Ал эми Кара кыргыз тарыхый сериалынын расмий телепремьерасы 27 декабрда УТРКнын эфиринде жана Этномедиа онлайн кинотеатрында көрсөтүлмөкчү. Зарема Дженалиева, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Вы хотите, чтобы и другие корбаши поддержали вас? Да.
Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен Азия ТВ KG сайтынан, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.